Kazakhstan Sadomedia. Please stand up if you're able to for the national anthem of... Дүйшөмбү шаары катталган. Эми дал ушул Дүйшөмбү шаарындагы атайын чыга алат. Андыктан бул беттештер дагы өтө маанилүү. Команда капитандары Сайд Дациев экендигин көрүүдөбүз. Жаштар курама командасында, улуттук курама командасына дагы чакырылган оюнчулары жок эмес. Алардын арасында ушул эле Сайд Дациевди айтсак болот, ошондой эле Браузман, Бекбердинов бир туугандар бар. Андыктан бул негизги курам боюнча дагы да беттешке чейин дагы кененирээк сөз кылабыз. Андыктан дал ушул биздин олимпиадалык курама командага жаңы маштыруучу дайындалгандыгын билебиз. Бул бразилиялык бул маштыруучу үчүн дагы өтө маанилүү, себеби дегенде бул Кыргызстан курама командасынан баштайлы. Дарбазада 16-чы Азирет Исманалиев дарбазада, Каримов команда капитаны 20-чы Александр Мухин, 21-чи Мусо Кахоров, 20-чы Мурадали Акназаров, 13-чү Амадони Камолов, 14-чү Азизбек Хаитов, 17-чи Ансор Хабибов. Мына оюн жүрүшүндө азыр көбүрөөк тактикалык схеманы карап айтып беребиз. Кочконбаев бул жерден топ жоготуп, атаандаш азыр Айпанчага келип барды жана сокку узатуу бар. Азирет Исманалиев Азамат өз ордунда артта калды. Алгачкы мүнөттөрдө азыр Тажикстан көбүрөөк чабуулга чыгууда. Азирет Исманалиев топто ишенимдүү түрдө алга. Токтоналиев топто алыстан сокку бар жана өтө кооптуу болду. Дарбазачы өз ордунда. Ой, бул жерден топ жоготуу бар жана сокку узатылды. Тажикстан жана Кыргызстан олимпиадалык курама командаларынын жолдоштук беттеши уланат. 13-чү катар сандагы оюнчу аркылуу жүргүзүлдү. Браузман корпусту коюш керек жана бир аз кооптуу болду. Абайлаш керек албетте. Жаңы айтып жаткан 13-чү катар сандагы оюнчу бул Камалов Амадони жана 10-чу сандагы оюнчу Налижон Боризода. Жумабеков топто Айпанчага көтөрүп берүү бар жана бул жерден өтө кооптуу болду. Түзүлө дарба. Тажикстан коргоочусу Айпанчага чейин өтүп берүү. Браузман өз ордунда. Кайдан Мухин Айпанчага пас жана сокку узатылды. Азирет Исманалиев офсайд. Гол эсепке алынбайт. Беттешти улантыш керек, өтө кооптуу болду. 5 мүнөт артта калды. Жана Эмирхан Кыдыршаев чабуулга чыгуу аракет. Бул жерден топ жоготуу. Жана финалдык кышкырык Тажикстан Кыргызстан 23 жашка чейинки олимпиадалык курама командаларынын жолдоштук беттеши дагы эсеп сандары ачылган жок. 0-0 демек